Keks pişirganга форма таппай жүргөн болсоңуз, анда ушундай эле пиалада бышкан кекстин рецепти менен бөлүшөмүн. Өтө жумшак, даамдуу кекс болуп сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эң алгач жумурткабызга чымчым туз, кум шекер, суу, май, сүт куюп аралаштырып, баарын унду экиге бөлүп салып аралаштырып, андан кийин разрыхлительди салып аралаштырасыздар. Бирдей масса болгондо, башкача айтканда видеодо көрсөтүлгөндөй масса болгондо, кадимкидей эле үйдө колдонуп жүргөн пиаланын ичин майлап, жарымынан кылып куюп аласыздар. Пиалаңыздарга ойлонбоңуздар, сынып кетпейт же жарылып кетпейт, эч нерсе болбойт. Бетин өзүңүздөр каалагандай нерсе менен козуп алсаңыздар болот. Мен мейиз кошуп алдым. Сиздер кааласаңыздар алма, кааласаңыздар шоколад же болбосо жаңгак кошуп койсоңуздар болот. Ал эми кекстерибиз 180 градуста 35-40 мүнөт аралыгында бышып чыгат. Бышканын спашканын жардамында текшерип алсаңыздар болот. Бул кексти жасап бергенден кийин балдарыңыздар апа дагы жасап бериңизчи деп калышат. Даамына болсо сөз жок. Рецепт жаккан болсо өзүңүздөргө сактап эле койбостон сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Эч өкүнбөйсүздөр. Ал эми сиздер менен болгон Лелектикенин Асель Бактыбек кызы.